COVID-19 эч кимди аябайт. Вирус кары жашына, улутуна таңдап карабайт. Мага коронавирус жукпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Тилекке каршы коронавирус инфекциясы балдарга дагы жугууда. Республикалык инфекциялык клиникалык ооруканага 2021 эле ковид жуктурган 244 бала түшкөн. Ал эми быйыл 2 айда 22 бала ушул илдеттен дарыланып чыкты. Тилекке жараша чоң кишилерге салыштырмалуу алар ооруну жеңил көтөрөт дешет адистер. Буга коштолгон оорулардын жана өнөкөт патологиялардын жоктугу өбөлгө түзөт. Эмдөө алгыла, эмдөө бул эгер бул 100% оорудан сактабаса дагы жеңил түрүндө өтүшүнө шарт түзөт. Бул эмдөө деген бүгүн эле чыккан жок да. Өзүңүздөрдө белгилүү жана календарь боюнча биз эмдеп келебиз. Адам баласы төрөлгөндө эле төрөтүүнөн баштап эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Ушунун баардыгын ушул дарыгерлер, ушу атайын баардыгын фармакологдор ойлонуп таап, мунун баары изилденген нерсе. Ошон үчүн эмдөө алыңыздар. Эмдөө сиздерге өмүр тартуулайт деп айтабыз. Ошондой эле ооруп калсаңыздар дагы жеңил түрүндө өтүп, бат сакайып кетишине эң чоң шарт түзөт деп ишенич менен айта алам. Кыргызстанда балдар 16 жаштан баштап эмделет. Чет өлкөгө чыкканда ата-энесинин уруксаты менен балдар да вакцина ала алышат, эгер бала турган тарап талап кылса. Бирок балдар вирустун потенциалдуу алып жүрүүчүлөрү болушу мүмкүн. Албетте алардан чоңдорго жугат. Ал эми чоң адамдар ооруну оор көтөрөт. Ал тургай өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Ошондуктан вирус жок деп жай баракка жүрүүгө болбойт. Өзүңүзгө өмүр тартуулуу эмдесеңиз, ковидке каршы эмдөөдөн өткөн жакшы. Боюнда бар энелердин арасында да ковид оорусу жүрөт, бул оорураак акылда жүрөт да. Мунун эң жаман жери бул курсактагы балага көп зыян тийгизип коюшу мүмкүн. Курсактагы бала тубаса пневмония оорусу менен төрөлүп калышы мүмкүн, баланы жоготуп алыш мүмкүнчүлүктөрү бар да, коркунуч бар да. Ошол себептен айрыкча балалуу болууну пландаштырып аткан энелер болсо, жаш кыздар болсо тескерисинче эмдөө алганга аракет кылыш керек. Биз вирус башталган ок кезде Москва шаарында болчубуз, карантинде ошол жерде болдук. Биз вакцина алганга менин көз карашым түз эле. Ал убакта мен кош бойлуу болгондуктан вакцина ала алган эмесмин. Жолдошум иштегендиктен вакцина алган. Азыркы убакта жаш балдар дагы ооруп калып жатышат вирус менен. Бирок алар жеңил көтөрүшөт. Алардан башкаларга тарабаш үчүн, башкаларга жукпаш үчүн биз өзүбүз чоңдор, ата-энелер вакцина алышыбыз керек. Мен вакцинага көз карашым жакшы. Кош бойлуу айымдар дагы вакцина алса болот. Анткени ковид түйүлдүккө терс таасирин тийгизип, тубаса илдет менен төрөлүшүн шартташы мүмкүн. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүп вакцина алыңыз. Вакцинация сизди жана үй бүлөңүздү коргойт.